болсын. Арыбаңыздар, урматтуу досторум. Кийинки темага өтөбүз. Жаратканга чыныгы ишенген адам динге муктаж эмес. 2009-жылы жан дилим аркылуу жараткан Алла, аалам эс кудрет мага төмөнкүдө аян берген эле. Чыныгы ишенген адам динге муктаж эмес деп. Бул аянымды чечмелеп, ошол эле 2009-жылы бул тема боюнча макала жазып, Көк Асаба гезитине жарыялагам. Алгачкы макала орус тилинде жазылып, «Истинно верующий не нуждается в религии» деп аталган. Белгилүү суфий данышман Джалалиддин Руминин мындай ыр-саптары бар. «О люди всех эпох и мест, что о себе скажу я вам? Моя религия не крест, не иудейство, не ислам. Я все стихии перерос, я вышел из-под власти звезд. Юг, север, запад и восток не для меня, не здесь мой храм». Бул саптарда Руми жогоруда мага берилген аянды тастыктап жатат. Менин диним христианчылык да эмес, иудаизм да эмес, ислам да эмес деп. Ооба, суфилер шариаттан тарикатка өтүп, тарикат аркылуу акыйкатка жетишип, жараткан Алланын, аалам эс кудреттин буйругун, мыйзамдарын жан дил аркылуу сезүүгө, угууга, туюуга үйрөнүшкөн. Ошол себептен дилин ачкан суфилер үчүн динге бөлүнүү анча маанилүү эмес эле. Руми 1207-жылы Балха шаарында, азыркы Афганистандын аймагында төрөлгөн. Демек суфилер бул чындыкты чак эле билишкен. Шариаттан тарикатка, суфилердин жолуна өткөн мусулман да бул чындыкка жете алат. Чын эле жараткан Аллага, аалам эс кудретке чын дилден ишенген адам динге муктаж эмес. Бул жаңы доордун аян маалыматы, жаңылыгы. Жаратканга чыныгы ишенген адам динге муктаж эмес деген аянды туура чечмелеш керек. Чыныгы ишенген адам динге муктаж эмес болсо да, бирок ал жараткан Аллага, аалам эс кудретке муктаж. Болгону жаратканга чыныгы ишенген адам жараткандын мыйзамдарын, буйругун динсиз эле, шариатсыз эле, жан дил аркылуу кабыл алат. Азыркы бүт диндердин мөөнөтү 2000-жыл менен аяктады. Анткени диндер пайда болгон кезде жараткан Алла, аалам эс кудрет адамзаттын тагдырын жер үстүндөгү жашоосун 2000-жыл менен чектеп койгон эле. Архат Устаттын маалыматы боюнча жаңы доор факт түрүндө 2000-жылдан тарта башталды. Анткени азыркы адамзаттын жана жер планетанын физикалык катмардагы тарыхы мурунку тагдыр боюнча 2000-жылы аяктамак эле. 2000-жылы жер планетасы планетардык масштабтагы катастрофага учурамак. Ал катастрофадан кийин жер үстүндө бир да тирүү жандык калбайт эле. Бирок жер үстүндөгү прогрессивдүү руханий күчтөр өткөн кылымдын аягында 1998-жылы 26 февралда күн тутулган маалда солнечное затмение жараткан Аллага, аалам эс кудретке кайрылып, жалпы адамзат үчүн экинчи мүмкүнчүлүктү, шансты сурап алышкан эле. Ошондуктан жаңы доор 2000-жылы башталды деп эсептесек болот. Ал эми күн тутулуудан кийин жер энебиздин тагдыры өзгөргөн соң, жер планетанын руханий энергетикалык абалы жаңы доордун шарттарына туураланган. Иса пайгамбар «Мен кийин кайтып келем» деп убада берген эле. Адамзаттын тагдыры 1998-жылы өзгөрүп, кайра уланды. Ошол себептен бүт диндер жана ыйык китептердеги айрым маалыматтар азыркы доорго туура келбейт. Ал эми Иса пайгамбар чын эле жерге кайтты. Белгилүү көрөгөч экстрасенс Мишель Нострадамус 1503-1566 Генрих II падышага жазган катында Иса пайгамбар кайрадан Азияда 50-чү кеңдикте шыратада жаралат деп жазган эле. Иса пайгамбар Кытайда жаралган. Улуту Кытай, ал цигун илими боюнча улуу мастер, чебер. Жана анын аты Оу Ян Хуэй. Ал тууралуу Кытай жазуучусу Кэй Юнь Лу
Новый век, жаңы кылым деген романында жазып кеткен. Убагы келгенде ал элдин алдына чыгып, жаңы доордогу өз милдетин аткарат. Иса пайгамбардын Кытай улутунда кайтып келүүсү бул жалпы адамзат үчүн абдан маанилүү белги. Анткени жаңы доордо, дил доорунда жараткан Алла, аалам эс кудрет жалпы адамзатты ушул белги аркылуу да динге, улутка бөлүнбөй ынтымакка чакырып жатат. Мына ошол себептен Курандагы Мухаммед пайгамбар, акыркы пайгамбар деген маалыматты биз башкача түшүнүшүбүз керек. Ал маалымат адамзаттын мурунку тагдырына туура келмек. Эгер адамзаттын жашоосу 2000 жыл менен аяктаса. Бирок жер планетанын жана жалпы адамзаттын тагдыры 1998 жылы өзгөрдү. Ошол себептен Мухаммед пайгамбар, акыркы пайгамбар дегенди биз төмөнкүдөй түшүнүшүбүз керек. Мухаммед пайгамбардан кийин жаңы пайгамбарлар жана диндер жаралбайт. Анткени жаңы доордо адамзат динден дилге өтөт. Жаңы доордо пайгамбарлар эмес, дилгамбарлар жаралат. Пайгамбарлар динди, шариатты алып келишсе, дилгамбарлар адамдардын дилдерин ойготуу үчүн келип, жараткан Алла менен түз баарлашуу түзүүнү үйрөтүү үчүн келишти. Ошондуктан жаңы доордо кайтып келген пайгамбарларды биз дилгамбар катары кабыл алышыбыз керек. Жаратканга болгон ишеними боюнча адамдар 3 түргө бөлүнүшөт. Биринчиси бул жаратканга чыныгы толук ишенгендер. Бул топко жүрөктөрү таза, көкүрөгү, дили ачык, дил баарлашкан, дил туткан адамдар киришет. Биринчи топко пайгамбарлар, олуялар, даанышмандар, жүрөгү таза адамдар киришет. Пайгамбарлар дил баарлашуу, дил тутуу аркылуу жараткан менен түзмө-түз байланышта болушуп, жараткандын сөзүн карапайым элге жеткиришкен. Бирок дил баарлашуу мүмкүнчүлүгү пайгамбарларда гана эмес, ар бир адамда бар. Кыргыздын эзелки Нур ата-бабалары да дил баарлашып, пайгамбар сыяктуу жараткан периштелер, асмандагы ыйык күчтөр менен түзмө-түз байланышта болушу. Ошондуктан кыргыздар пайгамбарга да, динге да муктаж болбогон. Анткени кыргыздар башка элдерге салыштырганда өзүмчүл акылга эмес, дилге, жүрөктөн чыккан сөзгө басым кылышчу. Биринчи топтогу дил баарлашкан адамдардын өзгөчөлүгү эмнеде? Алар акылын жана тулку дене боюн жан дилге баш ийдирген адамдар болуп эсептелинишет. Дилде жан, рух, кут болуп тургандыктан жана ошол жан рух аркылуу келген жараткандын буйруктарына баш ийгендиктен алар ошону менен жаратканга толук баш ийген адамдар болуп эсептелип, чыныгы ишенгендерге киришет. Жаратканга чыныгы ишенгендердин жүрөктөрү, дилдери таза болгондуктан алардын жан дил аркылуу, жан дилдин нуру аркылуу жараткан менен байланышы да күчтүү болот. Алардын дил нуру жоон аркандай болот. Алар аркан эч качан үзүлбөйт. Балта менен чапсаң да алардын жараткан менен байланышын үзө албайсың. Ошондуктан жаратканга чыныгы ишенген, дил баарлашкан адамдар жараткандын алдында өз ишенимин ашыкча далилдегенге муктаж эмес. Андай далилдерге чала ишенгендер гана муктаж. Ушул себептен жаратканга чыныгы ишенгендер динге, акылдан чыккан эрежеге да муктаж болушпайт. Биринчи топтогу жаратканга чыныгы ишенген адамдар динге бөлүнбөйт. Алар ар кайсы динди карманышы мүмкүн, бирок өздөрү дил жолундагы мусулманмын, дил жолундагы христианмын, дил жолундагы буддистмин, дил жолундагы иудеймин, дил жолундагы индуистмин, дил жолундагы шаманмын, дил жолундагы теңирчимин. Жана эгер такыр эле бир да динге киришпесе, өзүн жөн гана дил жолундагы адаммын деп аташат. Дил баарлашкан адамдар ишенимден жогорку илимге, кайып илимине өткөн адамдар болуп эсептелинет. Анткени алардын жараткан менен болгон байланышы күчтүү болгондуктан, дил нуру жоон аркандай болгондуктан алар ошол дил нуру аркылуу жараткандан ар түркүн маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле алар ар түркүн рухий касиеттерге да ээ болушат. Анткени дил нуру аркылуу маалымат гана эмес, күч кубат, жараткан кудурети, керемети да келет. Экинчи топко чала же анча-мынча ишенгендер киришет.
Жаратканга чала анча-мынча ишенген адамдар дайыма күмөн санап жараткандын далилдерин издеп жүрүшөт. Чала ишенгендер дилдин, жараткандын сөзүн тааныбай, дил ачык адамдарга ишенбей, керемет сыйкыр көрсөтсөң ошондо ишенем дешет. Чала ишенгендер көз менен көргөн нерсеге гана ишенишет. Анткени алардын жүрөктөрү сокур, дүлөй. Жакшы адамга бир сөз, жаман адамга миң сөз дегендей эле, чала ишенгендерге миң жолу айтсаң деле алар чындыкты тааный алышпайт. Андай чала анча-мынча ишенген адамдар диндин эрежесин так аткарса да бейишке кире албайт. Андай чала ишенгендерди ошол керемет сыйкыр менен башка чапканда гана ишенишет. Чала ишенгендер күчкө, зордукка гана баш ийишет. Диндин эрежелери, шариаты, бүгүнкү диндин эрежелери, шариаты, бурмаланган диндин эрежелери, парздары так ошол чала ишенгендер үчүн берилген. Алар толук дилге баш ийбегендиктен өзүмчүл акылга басым кылышат. Төмөнкү акыл болсо өзүмчүл. Төмөнкү акылды шайтан бурмалап, адамдарды туура жолдон адаштырганга аракет кылат. Акылга басым кылгандыктан чала ишенгендерде жараткандын буйруктарын түзмө-түз кабыл алганга мүмкүнчүлүктөрү жок болот. Алардын дилдерин дат баскандыктан жараткан менен болгон байланыш нуру ичке жипчеде болот. Ал жип ар кайсы учурда үзүлүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан чала ишенгендердин көпчүлүгү адашууда жүрүшөт. Анткени алар дилге эмес, өзүмчүл акылдарына таянышат. Чала ишенгендерге дин туткан адамдар да киришет. Экинчи топтогу чала анча-мынча ишенгендер диндин эрежелерин, шариаттын катуу карманышат. Бирок ошол акыл үчүн арналган эрежелерден чыга алышпайт. Ошол себептен алар өз динин гана эң мыкты жана туура деп эсептеп, башка диндерди четке кагышат. Экинчи топтогу чала ишенгендер башка диндерди гана эмес, өз дининин ичиндеги башка агымдагыларды, топторду да четке кагышат. Мисалы, ислам дининин ичинде жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке чала анча-мынча ишенген суннит агымдагылар, шиит агымдагыларды жана башка агымдарды четке кагышат. Мына азыр Сирияда жана Иракта суннит менен шииттердин ортосунда согуш жүрүп жатат. Ал жактагы эки тарап өзүн мусулманмын деп эсептешет. Эгер алар чыныгы ишенгендерге киришсе, анда мындай араздашуулар болбойт эле. Алар чала анча-мынча ишеним карманганы үчүн жараткан атайын пайгамбарларды жөнөтүп, аларга диндерди таратып берген. Чала ишенгендердин жараткан менен түзмө-түз байланышы үзүлгөндүктөн жараткан аларга ортомчу кылып пайгамбарларды жөнөткөн. Дин жолундагы адамдар төмөнкү акылга таянгандыктан жана дилдери дүлөй болуп уктап калгандыктан алар дил аркылуу жаралган маданиятты түшүнбөй, кабыл алышпайт. Эгер ал адамдар жүрөктөрүн толук ачып дилге баш ийишсе, анда алар өзүмчүл акыл үчүн арналган эрежеге, динге да муктаж болбой калышат. Үчүнчү топко жаратканга такыр ишенбеген же шайтанга, өзүмчүл акыл ойго иштеген адамдар киришет. Өзүмчүл акыл ой жалпы ааламды башаламандыкка гана алып барат. Ал эми дил менен жогорку акыл эс, ынтымакка жана ирээттүүлүккө. Жаратканга ишенбегендер төмөнкү акылга таянып жашашат. Алардын жараткан менен болгон байланышы кылдай болот. Өзүңүз түшүнгөндөй, ал кылды оңой эле үзүп койсо болот. Бир тартсаң эле ал үзүлөт. Ошондуктан алар өздөрү билип билбей шайтандын же башкача айтканда өзүмчүл акыл ойдун, терс күчтөрдүн иштерин аткарышат. Жаратканга такыр эле ишенбегендердин арасында аны билип туруп өз эрки менен аткарган желмаяндар да жок эмес. Булардын төмөнкү көрө акылы абдан күчтүү болот, бирок жүрөктөрүн муз басып, арасында кара касиеттүү адамдар да болушу мүмкүн. Үчүнчү топтогуларды мусулмандар көбүнчө каапыр деп аташат.